Салют достор, жалпы биздин сүйүктүү каармандарыбыз менен кайрадан амандашып жагымдуу саатыбыз башталды. Бул Саламат клуб сайты жана сиздер менен бирге келгиле сүйлөшөлү деген программанын алкагындабыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Эгер сиз бул видеону көрүп жаткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө өзүңүзгө керектүү сонун маалыматтарды аласыз деп кепилдик беребиз. Азыркы учур, акыркы жылдар десем болот го, ошол адамдардын баардыгынын жүрөгүнүн үлүшүн алып турган коркунучтуу оору. Биз азыр COVID-19 менен күрөшүп жатабыз. Эми учурда болсо балдар оорусу кандай кылабыз, балдар ооруп жатат деген маалыматтар бар. Бул жакта албетте ар бир ата эне өзүнүн баласы, өзүнүн жакыны үчүн жанын бергенге даяр эмеспи. Ошондуктан мен ойлойм бүгүнкү маалымат, айтыла турган сөз сизге жардам берет деп. Бүгүнкү темада биз балдар эгерде пневмония же болбосо өпкөнүн сезгенишине кабылса, анда эмне кылыш керек, кантип жардам бере алабыз, биринчи жардам жана негизги туура дарылоо кандай болушу керек. Бул биздин сурообуз. Ал эми жоопту биз номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун үй бүлөлүк дарыгер терапевти Ибраева Жаркын Бакытовнадан алабыз. Жаркын Бакытовна, кош келипсиз. Саламатсыздарбы көрүүчүлөр, амансыздарбы? Кайрадан сизди чакырганыбыздын себеби ошол балдарда пневмония, коронавирус пайда болгон учурда кантип дарыланышы керек. Биз бир көрүүбүздө анын симптомдорун, анын алгачкы белгилерин баардыгын айтып бергенбиз. Кызык болсо сөзсүз издеп таап алып анан көрүңүз. Ал эми бүгүн болсо биз ошол дарылоо жөнүндө сөз кылсак. Балада температура көтөрүлө баштады. 38, 39, 40 градус. Ата энеси паникага түшүп эмне кылаарын билбей атат. Мындай учурда эмне кылышы керек? Ар бир ата энеге баланын ден соолугу биринчи орунда турат. Анан ата эне сөзсүз түрдө ошо ата эне өзүн жоготпош керек да. Анткени деген медицина кызматкерлери жардам берүүгө даяр. Биздин башыбыздан биринчи волна өттү, анан экинчи волнага жакшылап даярданууга вот азыртадан баштап уже бизди окутуп, үйрөтүп даярдап жатат. Ошондуктан эгер балаңыз үйдө ооруп кала турган болсо, сиздер билишиңиздер керек, медицина кызматкерлери жардам бергенге даяр. Алардын номерлерин жана өзүңөргө жайгашыктуу үй бүлөлүк медицинанын телефон номерин билип, ошол жерге баланы алып барса болот. Ал жактан толук кандуу дарылоо кылып берет. Дарылап беришет. Бирок эгер бул түнү болуп калса, эгер түн ичинде үй бүлөлүк медицина борбору иштебей калса, анда биринчи ретте температураны, баланын биринчи симптомдору температура болгондуктан аны өлчөш керек. Ар бир үйдө азыркы заманда градусник болуш керек. Градусникти баланын дене табы 38,5дан өйдө болуп кетсе, анда парацетамол обязательно бериш керек да. Парацетамол 1 жашка 100 мг болуп эсептелгенде, 2 жашта 200 мг, 5ке чыккан балага уже чоң 500 мг парацетамол берип дене табын түшүрсө болот. Жана жылуу суу менен сүртүп, жеңил кийинтип, жанагы бутун жана колун жылуулап, жанагындай кийимдерин кат кийинтип коюп атпайбы, ошолорду чечип жеңил кармаш керек да баланы. Жана үйдөгү комнатада воздухту өтө ысытпай, жеңилирээк, салкыныраак болуш керек да. Анан кийин баягы жөтөлүп аткан учурда көбүнчө какырыкты чыгартуучу каражаттарды берип келишет го. Мындай учурдачы? Азыр фармацевтический отрасль аябай развитый, тоолгон токой жөтөлгө каршы дарылар чыгып атат. Анан ошонун баарын эле бере бербеш керек балага. Анткени 5 жашка чейин таптакыр жөтөлгө каршы дары берүүгө болбойт. Анткени ал дары жөтөлүн какырыгын суюгураак кылып эметкен күндө дагы бала какыра албайт. Анткени ал ошондой навыков отхаркивания у ребенка нету, да, поэтому ал мокрото огош бетер көпкө чогулуп, анан ылдый пневмония альвеолдорго түшүп кетип, анан пневмония оорусу болуп кетип атпайбы. Ошондуктан таптакыр врачтын кеңешсиз эч кандай жанагындай жөтөлгө каршы сироптор 5 жашка чейин ичүүгө болбойт. Толук леченияны кайсы маалда башташ керек, канча дозировкада дарыгериңиз чечет. Өзүңүздүн лечащий врач участогуңуздарга кайрылсаңыз ал бүт
ошондо ата эне биринчи берет. жардамы болбой калганда гана температураны дене табына түшүрө алат, андан кийин дароо эле дарыгерге кайрылышы керек. Да. Ошол парацетамолду ар кандай түрдө сатылат, таблеткада, свечкада эле салса болот, чередовать этпесе болот. Бир күндө бир 3 же 5 жолу берсе болот да. Негизи парацетамолду ошондой балдарга деп мындай зыяны азыраак дейт да. Бирок андан ашыкча же көбүрөөк дозировкада берүүсө болбойт. Жакшы. Бирок дене табы түшүп калганда балам жакшы болду дегендик эмес, ал бир аздан кийин кайра эле көтөрүлөт. Ошондуктан эң жакшысы дарыгерге кайрылуу. Ыраазычылык айтабыз сизге. Ал эми биз көрөрмандарыбыз менен коштошобуз. Эгерде сизде дагы суроо бар боло турган болсо, сөзсүз түрдө бизге комментарий калтырыңыздар. Кийинки уктурууларда кайрадан жооп беребиз. Амандашканча сак саламатта туруңуздар. Оорубаңыздар.